Саламатсыңарбы, урматтуу өзгөн ынтымактууланттары. Мен мына 5-6 күндөн бери төшөктө көзүмдү ачпай, өтө кыйынчылык оорунун азабын тартып, оруз эмес Алланы дагы унутуп, оору менен алышып, же доктурга барып жатпай, же үйдө жакшы боло албай, өтө кыйналып жада калса Кудайды дагы унутуп коюптурмун. Анткени Кудай деп дагы унтогон жокмун. Оруз эмне экенин да билген жокмун. Күрсүлдөгөн жөтөл, айланган көңүл, кыра көңүл менен бир караңгы дүйнөдө жаттым. Бүгүн кичине түзүк болуп, телефонду кармасам, Нурмаматтын жаз мезгили жакындайт деген ыры көзүмө көрүндү. Баркан жакшынакай кылып көркөм окуптур. Ушул ыр негедир менин жүрөгүмө жан салды. Кайрадан жашоону баштайын дедим. Жашоону унутуп калдым эле. Жашабайт окшойм деп калдым эле. Бирок жаңыдан бүчүр байлаган көк чөптөй болуп бүгүн кайрадан баш көтөрдүм. Урматтуулар, эч качан оорубагыла. Баардыгыңарга Рамазан айында жакшылыктарды тилейм. Ооругандар шыпа таап кетсин. Мен дагы жашоодон үмүтүм үзүп калдым эле. Бүгүн кайрадан жашоого үмүт киргиздим. Ушул ырдын мааниси мага кичине болсо дагы жан киргизди. Мен дагы ушул ырга жан киргизип, көркөм окуп коеюн дедим. Үнүм кырылдап турса дагы ушул ырды окуп коеюн. Жаз мезгили жакындайт. Жаз айы жакындаса күн да жылып, жазылам жакшылыкка ылым сынып. Үй бүлө эл жеримде болсо экен, ырыскы, тынчтык, жашоо, аманчылык. Жаз айы мына колун сунап, жаркырайт жаратылыш көңүл улап. Талаа түс тоолор аппак тоонун чечип, жашарып, жакшы үмүттө карап турат. Жаз мезгил алып келсин жакшы күндөр, жашкары аткарылсын баар үмүттөр. Ааламдын булбусунчу аламаты, кыш менен кошо кетсин өкүнүчтөр. Ааламдын булбусунчу аламаты, кыш менен кошо кетсин өкүнүчтөр. Ырдын автору Нурмамат Жоробаев, окуган Ырыс Жетимишева.